Ибн Умар разияллаху анхума айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат эле мындай деп: Аллахумма инни ас'алука айшатан тақиятан ва митатан савиятан ва мараддан гайра мухзин ва ла фадихин. Мустадрак Хакимде келет экен: Я Аллах, мен сенен ушундай жашоону сурайм, тақиятан, таза жашоо. Айшатан тақиятан, Алла Тааладан биз таза жашоону сурайлы. Алла Тааладан кандай жашоо сурайлы? Таза жашоо сурайлы. Таза жашоо. Эмнеден бул? Яни хаятан малиятан бил истиқамати ала диник ва таатик. Өзүңүн диниңе, өзүңө баш ийүүгө бекем боло турган жашоо. Тақиятан нақиятан минал мааси, закиятан радиятан ва мардиятан. Күнөөлөрдөн таза жашоо. Я, неден таза? Күнөөлөрдөн таза. Нақиятан минал мааси. Күнөөлөрдөн таза, я Алла. Ушундай жашоо бер, күнөөлөрдөн таза жашоо берчи мага деп. Алладан сурайлы, күнөөдөн таза жашоо бер. Сен өзүңө диниңе бекем боло турган жашоо бер. Өзүңө баш ие турган ушундай жашоо бер, я Алла. Демек, Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт да: "Ман амила салихан мин закарин ва унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тоййиба." Ким жакшы амал кылса, эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Улут уруусу, социалдык абалы айырмасы жок. Алла Кур'анда жалпы айтып койду: "Ман амила салихан", ким жакшы амал кылса, мин закарин ау унса, эркек болсун же аял болсун, ва хува муъминун, бирок имандуу болуш шарт. Иман болсун сөзсүз. Фаланухияннаху, Алла Таала айтат, биз убада беребиз. Сөзсүз ага хаятан тоййиба, эң таза жашоо беребиз деген да. Берекелүү жашоо, рахаттуу жашоо, бактылуу жашоо, таза жашоо беребиз. Кимге? Хаятан тоййиба. Эки нерсе бар. Кимдин жашоосунда иман болсо, амали салих, амалы дурус болсо, амалы туура болсо, ошого беребиз дейт. Бул жерде да айшатан, тақиятан, нақиятан, таза жашоо, күнөөлөрдөн таза жашоо. Я Алла, ушундай жашоо бер, күнөөлөрдөн таза жашоо берчи мага дейт. Арам нерселерден. Кандай? Арак ичкенден, зынакорлуктан, бузукулуктан, күнөөлөрдүн түрлөрү, ошолордон я Алла таза жашоо бер мага дейт. Жана сен разы болгон, разы, я Алла, сен разы болгон, радиятан, мардиятан, разы кылынган, разы болгон, ушундай жашоо бер, я Алла. Андан кийин о митатан савиятан, жакшы өлүмдү да сурап коюш керек экен, таксырлар. Жакшы өлүм дагы, бул дагы өзүнчө бакыт, таксыр. Тоба менен өлгөн, иманда өлгөн, охо, өтө чоң бакыт. Бирөө биздин устазыбыз Чубагдамыла, Кудай рахматы, Садырдин дамыла, Кудай рахматы, экөөнү тең жакшы тааныйт эле, Молла Умар деген устазыбыз. Бул кишилер көз жумганда, анан кийин телефондо мага көңүл айтып атат да. Эми ушундай замандаш, аалымдар, залкарлардан ажырадыңар, досторуңардан ажырадыңар, тентушуңардан ажырадыңар. Алар дагы мисалы бул дүйнөдө аялы менен коштошту, аялынан ажырады, бала чакасынан ажырады, туугандарынан ажырады. Бирок айтты, мен устазымдан укканмын дейт, бир шейхтин атын айтып эсимде жок. Негизи имандан ажырабасын дейт. Бир жагынан ажырап атат, бирок имандан ажырабаганда бир шүгүр кыла турган жагы дагы бар дейт да. Кудай сактасын. Бардыгынан ажырады, имандан да ажырап калса бул чатак да. Бардыгынан ажырады, имандан ажыраган жокпу? Бул бакыт туган. Аз жашайбызбы, көп жашайбызбы? Имандан ажырабай жашайлы да. Имандан ажырабай жашайлы. Башкалардын бардыгы, мындай сөзүм айтканда, чепуха эле да бул. Булар алхамдулилля, Садырдин дамыла, Чубак дамыла, өмүрү буларда иманды мээнетинде өттү да. Элдин иманына чакырганга, келгенге өттү да. Ошон үчүн алхамдулилля, бир шарафтагы, сыймыктагы жакшы Алла Тааладан үмүтүбүз. Эч ким мына бейиштик, мына дозоктук деп чечкенге акысы жок. Бул Алланын колунда гана, Алла гана чечет. Албетте үмүтүбүз Алла Тааладан иншалла сырткы көрүнүшкө карап, ихласы, иманы, амалы деп үмүт кылабыз. Демек,
мейтатан савиятан деп жакшы өлүм. Халин анил амрад, оорулардан мындай, Алла ушундай бир жакшы өлүм бер, бирөөнү мен кыйнабай, бирөөгүнүн колуна көз каранды болбой, бирөөнү жиркентирбей, бул да ичиндеги бар. Ошол эле кезде, Алла жакшы өлүм, иман, тообадагы Алла Таала бергенде разы болуп, ахиретке даярданып атып өтө турган болсоң, мага чоң бакыт, алхамдулилла. Эчтекени билбей тооба кылбай эле өлүп калсаң, охо, намаз окубай эле туруп эле билбей кетип калдың. Кандай? Мечитке келбей, мечиттин азанын окубай, орозо кармабай эле өлүп калдың. Куран окубай, зикир кылбай эле өлүп калдың. Бул эмне дегени? Так эле бар өлүм келет. Бирок авал кандай? Авал кандай? Ошон үчүн иншалла негизги биздин туугандар мынакей Алла Тааладан жакшы өлүмдү сураганда бар экен да.